Салам барыңыздарга, каналыма кош келиңиздер. Даамдуу тамактар каналында бүгүн дагы бир кызыктуу видео болгон турат. Эртең менен эрте туруп, балдарга ошондой эле жолго бир аз тишке басары даярдап алып, Токмок жергесине кичинекей саякатка сапар тарткан турабыз. Аябай кызыктуу, пайдалуу болот деген үмүттөбүз. Андыктан сиздерге дагы кызык болсо, видеону сөзсүз түрдө аягына чейин көрүп, биз менен чогуу бирге болуңуз. Мына ушундай кызыктуу тарыхы бар, четтери курчалган, мамлекет тарабынан көзөмөлгө алынган жакшынакай комплекске дагы жетип келдик. Эң алгач эле кассага барып, бир аз тыйыныбызды төлөп, музейге кирдик. Тилекке каршы музейге киргенде сүрөткө, видеого тартканга болбойт экен. Андыктан ичинде көптөгөн кызыктуу эстеликтерди көрүп, жана Бурананын тарыхы менен таанышып чыктык. Ал эми ушул керемет мунаранын бир аз тарыхына кайрыла турган болсок, өзү болжол менен 10-кылымдын аягы, 11-кылымдын башында курулган экен. Ошол кездеги атактуу Баласагын шаары менен Бурана мунарасынын тарыхта тыгыз байланышы бар деп айтылат. Анткени дал ушул Баласагын шаарынын борборунда жайгашып, элди 5 маал намазга чакырып, ошондой эле араб тилинен мунара деген сөздү которгондо жарык берүүчү дегенди билдирет экен. Демек, маяк катары дагы колдонушчу. Мунаранын алгачкы бийиктиги болжол менен 44-48 метр болгон деп айтылат. Тилекке каршы 15-кылымдарда катуу жер титирөө болуп, жарымы кулап калган экен. Ошол кезде Баласагын шаары толугу менен жок болуп, бир гана ушул мунара сакталып калган экен. Ал эми мунаранын сакталып калышына өзүнүн фундаменти абдан жардам болгон деп айтылат. Фундаменти жердин алтынан 5-6 метр тереңдиктен башталат экен. Демек, ошол кезде эле аябагандай бийикке мына ушундай имаратты куруп, азыркы күнгө чейин бизге толук болбосо дагы жарымы сакталып турат. Азыркы бийиктиги болжол менен 24 метрди түзөт. Бурана ичи тышы бышкан кыш менен 4 бурчтуу пайдубалга цилиндр түрүндө тургузулуп, ичинде мына ушундай бир киши бата турган буралып чыгуучу тепкичтер орнотулган. Ичиндеги бышкан кирпичтер өзүнүкү деп айтылат. Ал эми сыртына албетте 3 жолу оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн.
азыркы тапта дал ушундай керемет мунарадан Орто Азияда 4 сакталып калган экен. Экөө Кыргызстанда, биринчиси ушул Бурана мунарасы, экинчиси Сары Өзөн мунарасы, үчүнчүсү Өзбекстанда, ал эми 4-сү Кытайда. Айтылган атактуу Баласагын шаары дагы дал ушул өрөөндө жайгашып калганы албетте сыймыктандырбай койбойт. Баласагын шаары убагында 11-кылымдарда Орто Азиянын борбору болуп саналган. Убагында Караханилер мамлекетинин борбору, андан кийин Кара Кытайлар мамлекетинин борбору болуп. Ошол эле Баласагын шаарында баарыбызга белгилүү атактуу жазуучу, ойчул Жусуп Баласагын дагы 1016-жылы төрөлүп өскөн. Анын азыркы күндө бизге Кут алчу билим, Куттуу билим аттуу поэмасы сакталып калган. Эң кызыгы, археологиялык казууларды жүргүзгөндө Баласагын шаарында зыяратканалар, мончолор, турак үйлөр, курулуштун калдыктары жана суу түтүкчөлөрү табылган. Суу түтүкчөлөрүн биз музейден дагы көрдүк. Демек, ошол кезде эле ислам мамлекеттеринде аябай тазалыкка жакшы көңүл бурушкан. Ал эми бул ачык асма музейинде жайгашкан таш балбалдар 6-10 кылымдарга таандык. Ошол кездеги күмбөздөр болуп саналат. Кийин ислам динин кабыл алынгандан кийин мындай таштарды коюуга тыюу салынган. Ал эми бул музейге Ысык көл, Талас, Кемин, Чүй өрөөндөрүнөн алып келип коюлган. Ушул жерден Буранадагы биздин кичинекей саякатыбыз соңуна чыкты. Андан кийин биз Токмоктун четиндеги мына ушундай жашыл токойчолорго абдан кызыгып, эс ала турган жерди издеп көрдүк. Бирок тилекке каршы тапкан жокпуз, анткени бардык эле жерди элдер сатып алып, курчап жеке менчикке айландырып алган экен. Бул жерде абдан көп балык өстүрүүчү жайлар көп экен. Мына ошол нерсеге күбө болуп кеттик. Андан кийинки биздин сапарыбыз дагы бир эс алуучу жайга болду. Бул Гавайи аттуу эс алуу борбору. Ал жакта балдар үчүн эң сонун зоопарк бар. Бир гана балдар үчүн эмес, албетте биз үчүн дагы абдан кызык болду. Андыктан видеодон алыстабай туруңуздар.
Достор, ушуну менен бүгүнкү биздин видеобуз аягына чыкты. Эгер жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк басып бизге билдирип коюуну унутпаңыздар. Ошондой эле комментарий жазып, каналыма катталып, досторуңуздар менен бөлүшүп койсоңуз дагы абдан сонун болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.